Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев, саламатсыздарбы? ТВ Кайгул программасынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери менен бирге жүргүзгөн иштери уланууда. Бул иретте бир катар жол тартибин бузган айдоочуларга жолугуп, аларга чара көрүү колго алынды. Бүгүнкү чыгарылышыбызда утур тартип бузуп, же тийиштүү документи жок унаа башкаргандар туурасында сөз болмокчу. Сыбар үлгүсүндөгү унааны Акунбаев көчөсүндө орун алган кошумча светофордун тартибине баш ийбегендиги үчүн токтотушкан. Түз жана оңго гана уруксат берилген түскө солго буруп кеткен. Айдоочусуна бузган тартиби түшүндүрүлгөн соң документтерин талап кылышып, убактылуу гана айдоочулук күбөлүгүн алышкан. Времени разрешение менен повтор нарушение жок. Айтылган ошону. Артына жазылып турат, окусаңыз. Жаратуу мүнөтү 30 күнгө чейин жараптыр депчи. И андан кийин узартылбайт деп жазып турат. Повтор нарушение жок. Жок, эми штраф төлөйсүз. Акчаны штрафты ошо эмеден кийин төлөйсүз, мамлекетке барып. Биздин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалык жол коопсуздук көзөмөлдөөдүн бөлүмчөсүнө барасыз дагы, экинчи этажына чыгып, адым практика бөлүмүнө барасыз. Ошол жерге барып, паспортуңуз менен барасыз. Ушинтип мына повтор нарушение менен түштүм элем, машинам штраф станцияда тутулуп турат депчи. Тартипке ылайык биринчи айыбын төлөй элек жатып, экинчисине кабылса унаасы айыпына токтотуучу жайына камалат. Андыктан бул унаадагы тийиштүү жакка жеткирилмей болду. Унаасы камалып, протокол толтурулуп, ага айдоочу макулмун деп колун коюп берип кетти. Ал эми тартип сакчылар иштерин улантышып, ошол эле светофордун ошол эле тартибине баш ийбеген дагы бир унааны токтотушту. Бул унаа жеке кароол агенттигине таандык экен. Нарушение болду байке. Жашыл күйбөдө айрылбадыңбы? 6-3 пункт негизинде бул контурный светофор деп коет байке. Сизге скорот элек түшүнөтөм мен. Бизде сизге стрелка көрсөтүп турат. Түз анан оңго деп. Сизге преимущество берет байке. Дополнительный секция күйгөндө гана чыгасыз аяктан. Жок, вызов скорот элем байке. Жашыл күйбөдө мен кызылын алып кетсем жүргөнүм. Айдоочуну коштоп ичиндегилер да чыгып алышты. Тартип сакчы койгон дооматты моюндарына алышса да шашылыш баратканбыз деп туруп алышты. Улам эле бир жумушту кылабыз дегенсип кой берип коет деп турушту. Бирок бул унан айдоочунун абалын катаалдаткан дагы бир жагдай бул анын айдоочулук көлүгү убактылуу экени болду. Эмчилик карабайсың, кирип кеткен. Жок, эми вартабыз вызов аништекте. Жашыл күйгөндөн кайрылдым. Мыйзам баарыбызга бирдей. Аны ачалып жактан чыгып. Жол эрежесин бузбай барышыңыздар керек байке. Так получилось просто. Мигалка в 2013 году отменили мигалку. Буну анда сүйлөшкөнбүз мигалка. Байке ойлойсуң? Турганбаев отменил мигалка. Жол эрежеси менен иштеп турабыз негизи. Частный эмелерге берилбейт байке. Ошо берилбейт да мигалка. Канчадан бери жол деген айда эле. Сизге временный разрешениега повтор нарушение жок байке. Штраф станцияга барасыз. Штраф станцияны лучше. Все свои. Я тоже работал раньше, в милиции работал. Мыйзам бар болгондо. Түшүнөтөм, муну түшүнөтөм. Байке, жашыл күйгөндөн кайрылдым, кызыл кайрылып кеткен жок. Албетте убактылуу айдоочулук көлүктүн ээси экинчи ирет жол тартибин бузгандыгы үчүн унаасы айыпына токтотуучу жайына жөнөтүлдү. Бирок баш ийгиси келбеген айдоочу жана анын жанында коштоп жүргөндөрү ичкери киргизбей, унаасын сыртта калтырып, сүйлөшүү аракеттерин көрүп жатышты. Стрелка болгондо прямо направо контур. Всегда контурный светофордо сизде стопне туруп жүрүп, дополнительный болчу. Жок, байке шашып атканбыз да. Болбосо анда бар закон бардыгы билет. Постоянно эле айдап эле, если нарушайбыз, эме башка полоса менен эме чашып атканда жастыртып эле, мына времени менен жастыртып эле жүрбөдүм. Временики анан албайбыз. Жок, просто шашып аттык да байке аябай. Шашып аткан үчүн ушундай стилде иши болот да. Обеспечение шашып аттым. Байке, тестирлас. Жок да, эчтеке болбойт. Мен байке бизге машина керек да, вызов болот мындай. Документтериңизди бердим. Байке машина бизге керек. Штраф мояка канча сом, канча төлөп коёсуң? Эмес, эртең гайга барса экинчи. Жок, машина керек болуп, братан. Мана машина нужно. Вызов коюш керек болуп, братан, эркекче. На вызов сейчас ехали.
Байке, бирок ушундай эле тура эле түшүнөсүз да, мындай машина болсо мейли Закон бар, дейт. ошкандай Эми байке закон болгондон кийин временный болсо, временный суроо бүтө элек. Временный недавно эле мен жаздырып Жок, бердим суроо мейли бүтө элек. депчи. Бирок нарушение этпеш керек да. Жок, мен понимаю, Временныйдечи мына повторный нарушение штраф ставим болот. жок, байке, жашыл büyөгөндөн айрылбадым. Сизге желательно ошон үчүн эртерээк төлөп алып алганда. Айлык тийсин да, айлык тейлек да байке. Эми аны эмне кыл дейсиң? Временный мен сизди мен үстүнө жасалбайм да турам. Эми үстүнө Не, вот сюда штраф заплатим, сука. төлөп Бул коём. жерге эмес. Эртең Жок. гаи иштейм. Эртең гаиге Ошого барасыз. төлөп коелу. Анан ичине бар банктарчы. Да, там есть, я знаю, конечно, все дела. Просто машина, машина жоқ. Керек болот го. Машина жоқ, лучше. Азыр вызов кылыш керек, я качым. Жөн эле алып атасың. Мынтип инспекторду тегеректеп алып, унааны киргизе албайбыз. Бизге керек деп инспекторду алаксытып, унааны айдап кетип калыштыр. Бирок инспектордун колунда анын документтери калгандыктан протоколун толтуруп, рапорт жазып, жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгына тапшырып, унаанын өзүн болсо издөөгө берип койду. Андыктан бүгүн киргизгиси келбеген унаа кийинкисинде качып кутула албайт болуш керек. Тартип сакчылар болсо мындан ары иштерин улантып, айнектерин караңгылатып алган унааны көрүп, аркасынан түшүп барып кармашты. Унаанын айдоочусу токтоп берди. Жана тартип сакчылар ага текшерүүнүн себебин айта электиле. Өзү суранып, айыпына токтотуучу жайына кеттик деди. Мынтип өз каалоосу менен жана өзүнүн сунушу менен Toyota Prius үлгүсүндөгү айнектери караңгылатылган унаа өзү каалаган жерине жеткирилди. Ал эми эмнеге өзү суранып, бул жака келгенине анын айдоочулук көлү жок экени себеп болуптур. Жолдо баратып тартип сакчыга өз ыктыяры менен көрсөтмө бериптир. Айдоочунун унаасы камалып, өзүнө протокол толтурулуп, анда айнектери да караңгылатылганы, айдоочулук көлүгүнүн да жоктугу көрсөтүлдү. Жана өзү да келип мойнуна алып колун коюп берди. Мерседес, право время остановить машину. 77. Айыпына токтотуучу жайынан чыгып эле жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери айнектери караңгылатылган жол тандабасты мынтип токтотушту. Меня снимать не надо, мне что снимать? Тонировкаңыз чечкеректе беге. Это тонировка жоқ, Анда дейсиз? жоқ тонировка. Эмнеге жок, бар болду го. Снимите, если есть. Акпаратты болған болмас. Айдоочусу мынтип күйгүзүлгөнбү же заводдон караңгылатылган айнектери тазаланбаса, иши кылып пленкасы жок болсо жүрө берсе болот деп эсептейт экен. Ал эми мыйзам баарына тыюу салынганы ал үчүн мыйзам эместей. Ал гана эмес, унаасынын алдыңкы мамлекеттик номурун жашырып алгандай. Мунун номурун көрүш үчүн жерге жатып алыш керектей. Выключи фары свои. Фары выключи, говорю. Слушай, это я частное лицо, ты меня не имеешь права. Вот ты их можешь снимать. Правильно? Выключи, говорю, фару, на меня не свети, что ты как будто ты это самое. Бар. Глаза открой, пожалуйста, если ты в очках. Кантсыда айдоочусуна протокол толтурулду. Ага унаа ээси нааразы болсо да макулмун деп колун коюп берди. Бирок жанында бараткан жүргүнчүсү тынч отургусу келген жок. Терезелери караңгылатылган унаада отуруп алып,
Биз мыйзамды бузбайбыз, башкаларды кармагыла деп. Ага да көнбөгөндө анан шаар кичинекей, колго түшөсүңөр деп да жатты. Албетте аял кишинин бул коркутуу аракеттери кулак сыртында калды. Снял же уже, ну что снимать? Фары выключи, говорю. Ну что за... Я тоже не снимаю, я его послушаю. Ну снял один раз, ну все. Что теперь? Нет, мы законопослушные, мы не нарушали правила. Мы платим налоги. У меня вот есть разрешение на стекло. Есть индивидуальное. Это нельзя войти. Ну, это Законом Это запрещено. У незаконно. вас тоже незаконно, честно, Чего это самое. Чего? У нас в этом написано, что если на стекло что-то приклеили, налепили, Нет, шторки. там не написано. А что написано? Там не Позволяет, если стекло позволяет, почему нельзя? Там, Если там стекло на- пропускаемость. Там написано покрытие. Да. Это значит покрытие. Нет, пропускаемость позволяет. Нет. Даже 1% Нельзя еще. А? Даже 1% запрещен сейчас. Расскажите, А пожалуйста. когда что, новый закон вышел? Покажите мне, где что 1% даже где что закон запрещен. этот, где это озвучивали? Просто мне Здесь, тоже очень здесь. интересно. Я тоже водитель и водитель. Просто мы законопослушные, Окей. едем спокойно. Мне Если совет мы вот эту нарушили стёкло правила, я хорошо. поменяйте на родную. Все хорошо. Это нельзя, это незаконно. Это тоже Пожалуйста, незаконно. берите Всё вот это хорошо. видео, пожалуйста, Я ребят. вам написал в ГАИ Октябрьское окошко. В течение 30 дней можете забрать. Все хорошо. С завтрашнего дня удостоверение личности при себе иметь. Повтор нарушения стоянка. Бул ишти аяктаган соң экипаж ишин улантайын десе Гелендвагендин айдоочусу кайра басып келди. Эмнени айтайын дегени белгисиз. Кантсе да тартип сакчынын ишине тоскоолдук жаратпасын үчүн биздин чыгармачыл топ карап туруп алды. Ну, я хочу, может, у меня личные свои вопросы. Мы сейчас на работе, мы тоже на работе. Отдыхайте. Вы право примите, остановите машину. БМВ үлгүсүндөгү бул унаанын айдоочусу болсо Юнус Алиев көчөсүндөгү светофорлордун биринин кызыл түсүнө баш ийбей өтүп кеткен. Албетте аркасынан бараткан тартип сакчыларынын экипажы ага күбө болуп, токтотуп текшерүүгө алышкан. Бул унаанын айдоочусу атайлап өткөнбү же байкаган эмеспи, иши кылып светофорго баш ийбегенин мойнуна алды. Унчукпай документтерин да берип, ойго батып кетиптирмин деп түшүндүрүп баш ийип берди. Ордунан ага протокол толтурулуп, айдоочулук көлүгүн кайра кантип алса болот экен түшүндүрүлүп кой берилди. Дагы бир жол тандабас ушундай эле тартип бузуу менен башка көчөдөн кармалды. Светофорго баш ийбеген айдоочу аркасында бараткан тартип сакчыларды көптө көрүп калдыбы, иши кылып шашпай, токтомой издеп отуруп анан гана токтоп берди. Мобильный батальон жібермеңізші. Маршрут түшүнүңүз бе? Айдоочу айыбын угуп, ага макулдугун да айтты. Андыктан ордунан толтурулган протокол менен таанышкан соң колун коюп берип, убактылуу айдоочулук көлүктүн ээси болду. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Соқлук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1977 жылы туулган Жаныбек Атамкулов изделүүдө. Ал 2016 жылдын 25 майында Военно Антоновка айылындагы Южная көчөсүнө жайгашкан номер 128 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, дене түзүлүшү арык чырайк, чачы кара түстө. Кийген кийимдери үстүндө кызыл түстө куртка, спорттук шым. Эгерде кимде ким бул адамды көргөн же билген болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Темир жолдогу ички иштер бөлүмү тарабынан Талас облусунун Карабара районундагы Көксай айылынын тургуну 1977 жылы туулган Калысбек Боев изделет. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Сиздер Калысбек Боев тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз.
Ошондой эле Сокулу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Нарын шаарынын тургуну 1982-жылы туулган Марат Абдиев изделүүдө. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эгерде сиздер Марат Абдиевди билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Ушул эле райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Бишкек шаарынын тургуну 1969-жылы туулган Евгений Эремен изделүүдө. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды суранабыз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.